Я знаю, выпадает шанс одному из стаи. Все встает на свои места. Я шел и пришел час моего шоу. Поверь, я достучался в эту дверь. Я знаю, никогда не был успех так сладок. Забудь навсегда тот горький осадок. Я шел и пришел час моего шоу. Бүгін екінші күн Ош эл аралык форум болуп жатат. Карагой жергесинде маанайлар абдан жакшы. Сонун аябай жакшы долбоор болду. Бул 5 мамлекеттен келишти. Кыргызстан, Өзбекстан, Таджикистан, Россия, Казахстандан келишти. Кыргызстандын 7 областынан келишти. Здравствуйте, меня зовут Дина Тимурхан, я из Казахстана, город Шымкент, я работаю в молодежно-ресурсном центре. Я хочу выразить свою благодарность в первую очередь организаторам, мэре города и спонсорам, которые организовали такой прекрасный международный форум. Ош шаарынын мэри Сарбашев Талайбек Насирбековичтин колдоосу менен Ош шаар жаштар иштери боюнча комитети, ПРОН, ЮНИСЕФ, Youth of Osh, Safar World толеранттуулук үчүн фонддор менен биргеликте Ала тоодон Кара деңизге чейин аттуу эл аралык жаштар форуму 3 күндөн бери уланууда. Биз бүгүн Карагой жайлоосунда жүрөбүз. Жалпы эле бул жерге Кыргызстандын 7 областынан, андан сырткары Россия Федерациясынан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандан жалпы саныбыз 150дөн ашуун жаш болуп турабыз. Жаштар маалайгандай! И пришел час моего шоу, поверь, я достучался в эту. Изображен на нашем флаге. Этот мыс. Жаштар арасында достук мамилени түзүү, ынтымакты, биримдикти бекемдөө. Жаштар маалайгандай! Биринчи күнү Кудай буйруса ушул форумубузду мындай максат менен уюштуруп жаткан элек. Келген коноктор, келген жаштар бири-бирибиз менен жакшы таанышып, жакындан сүйлөшүп, баарлашып, достошуп, андан кийин ушул өзүбүздүн тармактар боюнча жаштар саясаты, бизнес, туризм, билим берүү тармагында мындан ары кызматташып, анан ушул ар бирибиз өз мамлекетибиздин өнүгүшүнө салып кошсок деген максатта уюштуруп атабыз. Кош келиңиздер. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.
Бул форумга Ош шаарынын биринчи вице-мэри Турдыев Сайымжан Эркинбаевич, ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жолмес Айым, Ош шаардык кеңешинин аппарат жетекчиси Камчиев Кутман Анарбаевич, Кыргыз Республикасынын Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттигинин Ош областтык башкармалыгынын башчысы Жолдошев Арсланбек Далибаевич, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин кеңешчиси Нурсултан Кубанов, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринин жаш өкүлдөрү, ПРООН, СФРО, ЮЗОФОШ, Кыргызстан жаштар ынтымагы, жатакана жаштары, Бириккен жаштар уюму, туризм, бизнес жана билим берүү тармактарында эмгектенген жаш активист лидерлер катышууда. Ала тоодон Кара деңизге чейинки аттуу эл аралык жаштар форумунун катышуучулары анда форумду ачык деп жарыялоо уруксат этиңиздер. Кайсы мамлекет болбосун жүргүзүп жаткан иштерин жаштар саясаты өзүнчө бир чоң эбегейсиз орунду ээлеп келет. Ошондуктан эртеңки келечек, ар бир мамлекеттин келечеги ушул жаштардын колунда десем жаңылышпайм. От имени мэра города Ош Талайбека Насырбековича, от имени мэрии я хочу вас поприветствовать с вашим приездом в нашем замечательном городе. Ош шаарынын мэри Сарбашев Талайбек Насырбековичтин колдоосу менен Ош шаарынын мэриясы, Ош шаар жаштар иштери боюнча комитети, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮЗОФОШ, СФР, толеранттуулук үчүн фонддор менен биргеликте Ала тоодон Кара деңизге чейин аттуу эл аралык жаштар форуму 3 күндөн бери уланууда. Бул форумга Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын 7 областынан 100дөн ашык жаштар келип катышып отурууда. Бул иш-чарада биринчи бөлүгүндө ошол Ала тоодон Кара деңизге чейин аттуу эл аралык жаштар форумунун официалдуу ачылышы болуп, ал жерге ошол официалдуу өкүлдөр, келген жаш делегаттар катышып, 4 багыт боюнча иш алып барылды. Жаштар саясаты, бизнес, туризм жана билим берүү тармактары боюнча. Бул иш-чаранын негизги максаты болуп, ошол жаштар арасында достук мамилени түзүү, ошол катышкан жаштардын арасында ынтымакты, биримдикти бекемдөө, атайын иш пландарды иштеп, резолюция кабыл алдык. Бул резолюцияны ошол тийиштүү бийлик органдарына сунуш иретинде жаштарды ушул тармактарды өнүктүрүүгө. Экинчи бөлүгү Ош областынын Нокат районунун
Каракой эс алуу жайында өтүп атат. Абдан жакшы маанайда, абдан кызыктуу, абдан жаштарыбыз активдүү катышып, бул жерде улуттук маданият чагылдырылып, улуттук оюндар, кыз жигит сармердени жана ошондой эле ушул максатыбыз ошондой эле ушул Каракой жайлоосун эл аралык деңгээлде жайылтуу, пропаганда кылуу, ошондой эле туризмди өнүктүрүү максатында дагы болуп атат. Болушунча туризмге салымды кошкум келет. Тарткан тасмаларыбызда туризм жөнүндө. Анан аябай жакшы долбоор болду бул. 5 мамлекеттен келишти. Ушул иш-чаранын жыйынтыгында мен абдан күбө болуп, кубанып турганым, абдан ынтымак болуп, бири-бири менен достошуп, мурдатан тааныш болуп жүргөндөй аябай ынак, ынтымак болуп калганы мени абдан кубандырууда. Изат Беркмаматов, аябай азамат жигиттер ушундай аябай жакшы долбоорду уюштурушту. Мы прибыли из города Санкт-Петербург, Россия. Нам мероприятие очень понравилось. Много новых эмоций, много новых знакомств, много конструктивной информации, которую мы могли провести и для себя, и для Кыргызстана, и не только для Кыргызстана, но и для всех стран, которые участвуют в нашем форуме. Очень много эмоций, очень душевный прием. Прямо нам очень понравилось. Спасибо организаторам, спасибо городу Ош и Кыргызии за такое мероприятие и посещение этой страны. Я хочу выразить огромную благодарность, что вы пригласили нас на такой огромный и колоссальный форум. И я думаю, что это уникальная платформа для развития молодежной политики. И я хочу поблагодарить организаторов за такой вклад, что вы вкладываете в молодежь. И я думаю, что каждая молодежь, которая посетил этот форум, пойдет в свой город или в свою страну и каждую идею воплотит в реальность. И я хочу поблагодарить мэрию и молодежный комитет города Ош за такую работу и волонтеров, которые работали днем и ночью, за ваш труд, за ваше терпение. Это бесценно, и мы очень благодарны, что вы для нас стараетесь. И спасибо вам большое, и мы будем ждать вас в Шымкенте. Приезжайте. Biz Nарын шаарынан, Нарын облусунун атынан келдик. Аты жөнүм Алтыбаев Эрлан. Кудай буюрса, ушундай эс алуу түзүп берген Жаштар комитетин, Ош шаарынын Жаштар комитетине рахмат билдириш жана эле Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашевке терең ыраазычылык. Кудай буюрса, маанай сонун эс алуу жакшы өтөдү. Каракой эс алуу жайына мындай Кыргызстандын сонун жаратылышына келип эс алып кетиңиздер үчүн сузтайм. Чоң рахмат, эс алыңыздар, көңүңүздөр сонун өтсүн. Маанайлар абдан жакшы, сонун. Бүгүн деген ар кандай конкурстар, оюндар, жана деген бийлер, ырлар болду. Буюрса баары жакшы, баары сонун болот, баары ойдогудай болот. Биздин жаштардын дебизи достукту, ынтымак, биримдикти бекем тутуп, ушул мамлекетибизди, элибизди, жерибизди өнүктүрүү болуп эсептелинет. Ушул иш-чарага колдоо көрсөткөн дагы бир жолу Ош шаарынын мэри Сарбашев Талайбек Насырбековичке жана ошондой эле өнөктөштөрүбүзгө жана демөөрчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Табалбай жүргөн берекемсиң, аяламдагы жалгыз бир адам, ушул жаным жалгыз сенсиң, жарык чачкан тагың сенсиң, жанымда жүргөн көлөкөмсүң, жандай көргөн жалгыз адамым, жылындап жүрсөк бирге деймин, карап карап карап, бир өзүңдү самап, отурамын издеп балы банан мен, махабатка батып барам жаным, 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 жаным. Түрк тилде мамлекеттер айтып келген. Анда бул жерде биздин активисттер даяр турат, менеджерлер. Микрофондорду берели, анда макалакап айтышалы. Кыргыз, өзбек, казак, тажик боло берет. Бүгүн ар түрдүү тилде. Сиз микрофонду апарасыз кыздарга, шаяржага. Анда жигиттер баштайт, келиңиздер. Жакшы айткан бир камчы, жаман айткан миң камчы деп аткан жигиттер. Жаман аял терисин жыйбай иттен көрөт, башын жуубай биттен көрөт. Коюнду камыш жигиттин намысын өлтүрөт. Dimeler kısa güzel, sudan balık tahtıya, ah kuşuna baktıya, aydanın baktıya, dimeler kısa
kursan güzel. Bilmeleri kursan güzel. Ey bilmeleri kursan güzel. Нью-Йорктан атайы мына ушул 2 жаштын махабат майрамына келген анда мына ушул өкүл атанын үй бүлөсүнө сөздүн кезегин берейин. Келиңиздер. Дубайга бир жубалык путевка.